Assalamu алейкум достор, баня жана пар тууралуу бүгүн сүйлөшсөк. Кыргызстандын ар бир бурчунда аябай баня менен пар жакшы өнүккөн, өзүңүздөр билесиңер, ар кандай ар түрдүү банялар бар. Бирок ал банядан инфекция жугабы жана жумуртка кандай зыян деген суроолор бар. Албетте банянын пайдалуу нерселери көп, урматтуу достор. Бирок инфекция жугабы, жыныстык жол менен жугуучу инфекция банядан жукпайт, урматтуу достор. Сөздүн өзү эле айтып турат, ал жыныстык жол менен гана жугат. Ал инфекция өтүш үчүн адамдын табигый биологиялык суусундуктары менен, суюктугу менен гана өтө алат ал инфекция. Жумурткага кандай зыян тийиши мүмкүн? Чоң адамдарда жумуртканын спермасыны кыска бир заманда өлтүрүп коюшу мүмкүн. Сапатын түшүрүшү мүмкүн, бирок ал оңолот. Бирок урматтуу достор, аябай өкүнүчтүү жана коркунучтуу бир ситуациялар болуп турат, билесиздер, аталар кичинекей балдары менен баняга барып туруп, баняга киргизип коет, парга отургузуп коет. Ал деген коркунучтуу, урматтуу достор. Эмне үчүн? Анткени кичинекей балдардын жумурткалары жакшы өөрчүгөнү элек. Анан кийин жумуртканын ичинде семенный канальцы деген каналдар бар, аябай узун каналдар, ошол жакта сперма өсүп өөрчүйт. Жалпак тилде айтсак, жаш балдарда ошол каналдары күйүп калышы мүмкүн, кургап калышы мүмкүн. Ошон үчүн урматтуу аталар жана апалар, сиздерди чакырат элем, кичинекей балдарыңарды парга алып кирбегиле.